Ассаламу алейкум кыргыз элим. Бул кайрылуум урматтуу Камчыбек Ташиев Кыдыршаевичке болот. Камчыбек Ташиев Кыдыршаевичти көрүп эле жүрөбүз. Өтө көптөгөн иштерди кылып атат. Өтө көптөгөн карапайым семьяларга жардам берип атат. Карапайым элдин маселелерин чечип келип атат. Азыркы учурда мен дагы ошондой маселеге кабылып калдым. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Өзүбүздүн эле жердештер бизге красный зонадан жер сатып койгон экен. 2020 жылы 5 жылдан бери ал жерде мен стройка кылып келем. Өзүм азыркы учурда Москвада мигрант болуп иштейм. 5 жылдан бери стройка жүрүп, быйылкы жылда куда кааласа бүтөт деп атканда МЧСтен адамдар келиптир да, бул жер красный зона стройка кылганга болбойт деп уже бүтөйүн деген тамга запрет басып кетиптир. Ошол себептен Камчыбек Ташиев Кыдыршаев сизден суранам ушул маселени чечип беришиңизди. Сизден суранам, өзүм Жалал Абад областынын Базар Коргон районунан болом. Базар Коргондо туулуп өскөм. Карапайым семьядан чыккан баламын, өзүм профессиональный спортсменмин. Азыркы учурда Москвада турам. Профессиональный спортто жүрүп, колумду сындырып алгам. Ошол себептен азыркы учурда көп нерсе кыла албайм. Урматтуу кыргыз элим, өзүңөр билесиңер, мен канчадан почти 16 жаштан баштап интернетте жүрөм. Өзүңөр көрүп келесиңер, мен кандай жашоодон чыккам, кандай семьядан чыккам, кандай болуп Москвага келип кыйналып иштегем. Өтө көптөгөн мээнетим кеткен. Ал жерде бир гана эмес, менин жанымда да соседтериме, кошуналарыма алдап сатып коюптур. Бир эле адам менин кошуналарыма саткан экен, ошентип алдап. Ошол себептен ушул видеону бөлүшө кеткиле. Камчыбек Ташиев Кыдыршаевичке жетсин ушул видео. Болушунча колдон келишинче видеону бөлүшүп кеткиле достор. Мынакей достор, снос деп ихс коюп кеттир. Азыркы учурда айнектерин коюп атканбыз. Бул жакта соседтер, биздин кошуналар, бул жак жаңыча эле. Өзүңөр билесиңер достор, өтө көптөгөн мээнет кеткен да бул жака чыгарсаңар. Бул жакта кудук, ол жерге туалет курулган. Короче, өтө көптөгөн мээнет кеткен достор. Снос деп бүтөйүн деп койганда жазып кеткени кичине обидно болуп калды. Эгер ошо 4-5 жыл фундамент куюлган маалда жазылса, сразу стройканы токтотот элем менчи. Достор, мен бир обидно болгон жеричи, 2021-2022ден бери стройка жүрүп атат. Бирден келип эскертүү болгон эмес да. Снос красный зона десе, мен стройканы токтотуп коймокмун да. Мээнетим текке кетти да, просто жүрөк ачышкан жер ошол жер болду. Красный зона десе уже мен сразу на место фундамент куюп аткан жерде токтотуп туруп айтат элем да, ошо болбойт экен. Сыртына ремонт келгенде уже снос деп келгени уже кичине ушул жери обидно болду да. Еще бир 8 жылдык убактым ушул жерге кирди. Ушул үйдүн айынан спортто жүрөм. 3 жолу операция болдум. Мага колуман 2 жолу, тиземен 1 жолу. Эми не кылабыз? Мага сабыр берсин, чыдаш керек. Бул нерседен өтөт кетет. Главный сабыр дейт го.